тизедеги кычыроо, эртең мененки катуулук, капыстан шишик. Таанышпы? Көптөр муну чарчоого же жашкуракка шылталашат. Бирок сиздин денеңиз сизге белги берип жатат. Бул белгилерге көңүл бурбоо тизенин үстүндөгү кемирчектин эпателла бузулушуна жана акырында операциялык столго алып келиши мүмкүн. Бул видеодо биз адистер катары ооруну убактылуу басаңдатууга эмес, көйгөйдүн түпкү тамырына багытталган негизги көнүгүүлөрдү талдайбыз. 1. Муунду бошотуу. Көнүгүүсү бул көнүгүү чындыгында кызыл ашык муунунун кыймылдуулугун жакшыртууга багытталган. Кантип аткаруу керек? Сүлгүнү алып, аны тыгыз түрмөк кылып түрүңүз. Алдыга кадам таштап туруңуз. Бир бут алдыда, тизеде болжол менен 90 градус бурч менен бүгүлгөн. Экинчи бут артта. Арткы буттун таманынын алдыңкы бөлүгүн сүлгү түрмөгүнүн үстүнө коюңуз. Согончок болдо калат. Дене салмагын алдыга жай жылдырып, алдыңкы бутту бүгүңүз. Сиз арткы буттун ахиллес тарамышы жана балтыр булчуңунун аймагында интенсивдүү, бирок ыңгайлуу чоюлууну сезишиңиз керек. Экинчи бут тизе муунуна толук күч келтирбей полго тийип, ошону менен тизени келечектеги татаалыраак көнүгүүлөргө даярдайт. Эң жогорку чоюлуу чекитинде 2-3 секунд кармалып, баштапкы абалга жайкайтыңыз. Ар бир бутка 10-15 кайталоо жасаңыз. Көнүгүүнүн пайдасы. Эмне үчүн тизени дарылап, бирок кызыл ашык менен иштеп жатабыз? Биздин денебиз бирдиктүү генетикалык чынжыр. Кызыл ашыктагы кыймылдын чектелиши, мисалы, жаракаттан кийин же ыңгайсыз бут кийим кийүүдөн улам, тизе муунуна басуу, отуруп туруу жана чуркоодо ашыкча күч келүүсүнө мажбурлайт. Кызыл ашыкты бошотуу менен биз ага табигый кыймыл амплитудасын кайтарып, тизеден стрессти дароо алабыз. Бул тизенин саламаттыгы үчүн фундаменталдык кадам. 2. Туруктуу кадамдар. Көнүгүүсү бул күчкө жана турукташтырууга багытталган бир буттап отуруп туруунун бир варианты. Кантип аткаруу керек? Бир бутуңуз менен анча бийик эмес туруктуу аянтчага туруңуз. Степ платформа, китептердин үймөгү, атайын блок. Экинчи бут платформанын жанында абада турат. Колду белге койсо же тең салмактуулук үчүн алдыга сунса болот. Таяныч бутту тизеден жай жана көзөмөлдөп бүгө баштаңыз. Бош буттун согончогу менен полго тийүүгө аракеттенгендей, аркаңызды түз кармаңыз. Негизги учур: таяныч буттун тизеси ичке жыгылып кетпешин көзөмөлдөңүз. Ал тагалдыга буттун учунун багыты боюнча кыймылдашы керек. Биринчи көнүгүүдөн айырмаланып, бош бут тизеде бүгүлгөн. Көзөмөлдү сактап, мүмкүн болушунча төмөн түшүп, сан жана жамбаш булчуңдарынын чыңалуусунун эсебинен ошондой эле жай баштапкы абалга кайтыңыз. Ар бир бутка 8-12 кайталоо жасаңыз. Көнүгүүнүн пайдасы. Бул көнүгүү тизенин булчуң стабилизаторлору үчүн чыныгы машыктыруучу. Ал сандын 4 баштуу булчуңун эквадрицепс жана орто жамбаш булчуңун бекемдейт. Дал ушул жамбаш булчуңунун алсыздыгы көп учурда тизенин ичке жыгылышынын вальгус себеби болуп, тизе үстүндөгү сөөктүн туура эмес жылышына жана анын жешилишине алып келет. Бул булчуңдарды бекемдөө менен сиз муундун айланасында күчтүү булчуң корсетин түзүп, анын туруктуулугун жана кыймылдын туура биомеханикасын камсыздайсыз. 3. Аюу абалынан тизени бүгүү көнүгүүсү. Бул тизенин саламаттыгы үчүн жооптуу негизги булчуң топторун бир убакта чоюп жана бекемдеген динамикалык көнүгүү. Кантип аткаруу керек? Баштапкы абалды алыңыз. Аюу планкасы. Бул үчүн 4 аяктап туруп, алакандарыңызды, алар ийиндин астында болушу керек, жана буттун манжаларын жерге таяныңыз. Андан кийин тизелериңизди полдон бир аз 5-10 сым көтөрүп, алар абада калкып тургандай болсун. Арка түз бойдон калышы керек. Фитнес резинаны тизеден бир аз жогору тагып, резинаны алдыга сунуп, алакандарыңыз менен полго кармап туруңуз. Бул чыңалган абалдан негизги кыймылды баштаңыз. Бутту тизеден жай түздөп, ошол эле учурда жамбашты артка жана өйдө түртүңүз. Колдор жана арка түз бойдон калат. Буттар дээрлик толугу менен түз болуп, дене йогадагы башын ылдый салган ит позасына окшош абалга келгенге чейин кыймылды улантыңыз. Жогорку чекитте сиз сандын арткы бетинде, сандын бицепси жана балтыр булчуңдарында интенсивдүү чоюлууну сезишиңиз керек. Кичине тыным жасап, ошондой эле көзөмөл менен аюу планкасы баштапкы абалына кайтып, бутту тизеден бүгүңүз. Булчуңдардын иштешине көңүл буруп, 10-15 жай кайталоо жасаңыз. Көнүгүүнүн пайдасы тереңдетилген талдоо. Бул көнүгүү 2 эселенген таасирге ээ. Бул аны өтө баалуу кылат.
4 көнүгү отуруп эспандер менен таманды сыртка айландыруу. Бул кызыл ашык муунунун туруктуулугуна жана тамандын туура абалына жооптуу булчуңдарды активдештирүүгө жана бекемдөөгө багытталган обочолонгон көнүгүү. Кантип аткаруу керек? Баштапкы абал. Стулга аркаңызды түз отуруңуз. Таманыңызды жамбаш муундарынын кеңдигинде полго коюңуз. Тизелер тик бурчта 90 градус бүгүлүшү керек. Эспандерди бекитүү. Шакек түрүндөгү эспандерди фитнес резина эки тамандын ортосуна тагыңыз. Анын бекем бекитилгенин жана сыйгаланбай турганын текшериңиз. Негизги учур обочолонуу. Сандарыңыздын жана тизелериңиздин абалын бекитиңиз. Алар көнүгүү бою толугу менен кыймылсыз калышы керек. Бардык кыймыл жалаң гана кызыл ашык муундарында болот. Кыймыл резинаны чоюп, тамандын алдыңкы бөлүктөрүн жай жана көзөмөл менен капталга жайыңыз. Согончоктор ордунда калышы же полдон бир аз көтөрүлүшү мүмкүн, бирок негизги көңүл тамандын сыртка бурулушуна багытталат. Көзөмөл эң жогорку чыңалуу чекитинде 1-2 секунд кармалыңыз. Сиз шыйрактын сырткы тарабындагы булчуңдардын иштеп жатканын сезишиңиз керек. Андан кийин ошондой эле жай жана көзөмөл менен тамандарды баштапкы абалга кайтарыңыз. Кайталоолор 15-20 кайталоо жасаңыз. Тизе үчүн көнүгүүнүн пайдасы. Биомеханикалык негиздеме. Тизенин саламаттыгы тамандан башталат. Таман биздин денебиздин пайдобалы. Жана эгер бул пайдобал туруксуз болсо, анда жогору турган бүт конструкция биринчи кезекте тизе мууну жабыркайт. 5 эспандер менен таманды обочолонгон сырткы айландыруу. Бул бир буттун кызыл ашыгын турукташтырууга багытталган тагыш. Ал сол жана оң тараптын ортосундагы булчуң дисбалансын аныктоого жана жоюуга мүмкүндүк берет. Кантип аткаруу керек? Баштапкы абал. Стулга отуруңуз. Бир бутуңузду алдыга сунуңуз, бирок тизени толук бекитпеңиз. Аны бир аз бүгүлгөн абалда калтырыңыз. Экинчи бутту бүгүп, таманын полго коюңуз. Эспандерди бекитүү. Эспандердин бир учун капталыңыздагы кыймылсыз таянычка, мисалы, оор столдун бутуна бекитиңиз. Экинчи учун сунулган буттун таманынын ортосуна тагыңыз. Эспандер таманыңызды ичке тартып турушу керек. Денени обочолонтуу. Сиз байкагандай, максималдуу туруктуулук үчүн бүгүлгөн буттун тизесин эки колуңуз менен кармаңыз. Бул жамбашыңызды бекитип, дененин кыймылга жардам берүүсүнө жол бербейт. Кыймыл бүт бутту жамбаштан согончокко чейин толугу менен кыймылсыз сактап, дем чыгарууда резинанын каршылыгын жеңип, таманды жай сыртка буруңуз. Кыймыл жалаң гана кызыл ашык муунунда болушуна көңүл буруңуз. Көзөмөл четки абалда 1-2 секунд кармалып, шыйрактын сырткы тарабында чыңалууну сезиңиз. Андан кийин жай жана көзөмөл менен таманды баштапкы абалга кайтарыңыз. Кайталоолор. Бир бутка 15-20 кайталоо жасап, андан кийин тарапты алмаштырыңыз. Тизе үчүн көнүгүүнүн пайдасы бир тараптуу аткарууга басым жасоо менен. Жалпы пайдасы эки тараптуу версияныкындай эле тамандын гиперпронациясы менен күрөшкөн булчуңдарды бекемдөө жана натыйжада тизеден айлануу жүктөмүн алуу. Бирок бир тараптуу аткаруунун эки маанилүү артыкчылыгы бар. Асимметрияны аныктоо жана жоюу. Көп учурда адамдын бир буту экинчисине караганда функционалдык жактан алсызыраак болот. Бир таман ичке көбүрөөк жыгылышы мүмкүн. Көнүгүүнү кезектешип аткаруу менен сиз бул айырманы сезип, алсыз тарапка көбүрөөк көңүл бура аласыз. 6 көнүгүү. Шыйракты айлантуу тизе муунун пассивдүү мобилизациялоо. Бул шыйракты пассивдүү айлантуу аркылуу тизе муунунун ички структураларынын, атап айтканда менисктердин ден соолугун жакшыртууга багытталган так көнүгүү. Кантип аткаруу керек? Баштапкы абал. Чалкаңыздан жатып, эки бутуңузду тизеден бүгүп, таманыңызды туруктуулук үчүн полго коюңуз. Санды бекитүү. Бир тизени өзүңүзгө тартып, сан полго болжол менен перпендикуляр жайгашкандай болсун. Санды тизеден бир аз жогору эки колуңуз менен бекем кармаңыз. Сиздин милдет санды миллиметрге да кыймылдабай тургандай кылып бекитүү. Кыймыл тизеден ылдыйкы бутту, шыйрак жана таман толугу менен бошотуңуз. Эми жалаң гана шыйрактын булчуңдарын колдонуп, таман менен жай, жылмакай айлануу кыймылдарын жасай баштаңыз. Абада бутуңуздун баш бармагы менен тегерек чийип жатам деп элестетиңиз. Кыймылдын булагы, кыймыл кызыл ашыктан эмес, дал тизе муунунан шыйрактын айлануусу, чыгышы өтө маанилүү. Бул учурда сан кол менен бекитилгендиктен кыймылсыз бойдон калат. Багыт жана кайталоолор. 10-15 жылмакай ички айланууну, шыйрактын ички айлануусу, андан кийин 10-15 сырткы айлануу, шыйрактын сырткы айлануусу жасаңыз. Андан кийин акырын бутту алмаштырыңыз. 7 көнүгүү.
Колго таянып артка жылма кадам таштоо бул тизе муунуна минималдуу жүк келтирүү менен буттун булчуңдарын бекемдөөгө багытталган өзгөртүлгөн күч көнүгүүсү. Колго таянуу жана жылма кыймыл оору жана шишик учурунда аны коопсуз жана натыйжалуу кылган негизги элементтер. Кантип аткаруу керек? Даярдык. Бел деңгээлиндеги туруктуу таянычка терезенин кыры, стол, отургучтун бекем жөлөнгүчү карап туруңуз. Bir буттун манжасынын учун кичинекей сүлгүнүн же жылдыруу үчүн атайын дисктин үстүнө коюңуз. Баштапкы абал. Таяныч алдыңкы. Бутту тизеден bir аз бүгүңүз. Дене салмагынын bir бөлүгүн колдоруңузга өткөрүп, таянычка таяныңыз. Дене bir аз алдыга эңкейген. Артка кыймыл. Колго басымды сактап, сүлгүдөгү бутту артка жай жылдыра баштаңыз. Ошол эле учурда таяныч бутту тизеден бүгүп, жамбашты ылдый түшүрүңүз. Булчуңдардын иштеп жатканын сезген, бирок тизеде кур чоору болбогон ыңгайлуу тереңдикке чейин түшүңүз. Көзөмөл. Таяныч буттун тизеси буттун учунун багыты боюнча кыймылдап, ичке жыгылып кетпешин көзөмөлдөңүз. Алдыга кыймыл. Таяныч бутка басым жасаңыз. Анын төрт баштуу булчуңунун квадрицепс жана жамбашынын күчүн колдонуп, жылган бутту кайра баштапкы абалга жай тартыңыз. Кайталоолор. Bir бутка 10-15 жылмакай жана көзөмөлдөнгөн кайталоо жасап, андан кийин алмаштырыңыз. Медициналык көз караштан көнүгүүнүн пайдасы. Айрыкча шишик учурунда. Видеодо бул көнүгүү шишиктин күчөшү учурунда каражат катары белгиленген жана бул бир нече себептерден улам толугу менен акталган. Булчуң насосу эффектиси бутту чоң диапазондо жылмакай, ритмикалык бүгүү жана жазуу сан булчуңдарын насос сыяктуу иштөөгө мажбурлайт. Тең салмактуулук элементи менен жамбаш муунун динамикалык мобилизациялоо бул бир эле учурда бир муундун жамбаш кыймылдуулугун жакшыртып, бүт таяныч мүчөсүнүн туруктуулугун машыктырган комплекстүү кыймыл. Кантип аткаруу керек? Даярдык. Түз туруңуз. Тең салмактуулукту сактоо үчүн көз карашыңызды алдыңыздагы кыймылсыз чекитке топтоңуз. Баштапкы абал. Дене салмагын bir таяныч бутка өткөрүңүз. Жакшыраак туруктуулук үчүн аны тизеден bir аз бүгүп кармаңыз. Экинчи жумушчу. Бутту бүгүп, колуңуз менен анын таманын же кызыл ашык аймагын кармаңыз. Кыймыл. Тең салмактуулукту сактап, жумушчу буттун тизеси менен жай, көзөмөлдөнгөн айлануу кыймылдарын жасай баштаңыз. Абада мүмкүн болушунча чоң, бирок ыңгайлуу тегерек чизүүгө аракет кылыңыз. Кыймыл жалаң гана жамбаш муунунан чыгышы керек. Көзөмөл. Эң маанилүүсү сиздин жамбашыңыз жана денеңиз туруктуу болуп, чайпалбашы керек. Тең салмактуулукту сактоо боюнча бардык иш таяныч буттун жана кордун булчуңдарына жүктөлөт. Багыттар жана кайталоолор. 5-8 сыртка өзүңүздөн айлануу, андан кийин 5-8 ичке өзүңүзгө айлануу жасаңыз. Андан кийин жай бутту алмаштырыңыз. Илимий жана медициналык негиздеме. Бул көнүгүү илимий жактан негизделген. Анткени ал бир эле учурда тизедеги оорулардын эки далилденген себебине таасир этет. Жамбаш муунунун начар кыймылдуулугу жана алсыз нейробулчуң турукташтыруусу. Реалдуу жүк шартында жамбаш муунун мобилизациялоо. Биз кысылган жамбаш тизени ашыкча жүктөй турганын билебиз. Жаткан абалда айлануудан булчуңдар бошоңдогондо айырмаланып, бул жерде сиз жамбаш муунун турган абалда мобилизациялайсыз. Бул функционалдуу, анткени ал муунду гравитациянын жүгү астында толук диапазондо кыймылдоого мажбурлайт. Бул басуу же чуркоонун реалдуу шарттарына алда канча жакын. Бул муун капсуласынын ийкемдүүлүгүн жакшыртат жана синовиалдык суюктуктун эң зарыл болгон шарттарда бөлүнүп чыгышын стимулдайт. Проприоцепцияны муун булчуң сезимин машыктыруу. Бул негизги аспект. Проприоцепция бул сиздин нерв системаңыздын дене бөлүктөрүнүн мейкиндиктеги абалын түшүнүү жөндөмү. Сиз бир бутуңузда турганда, таяныч буттун муундарындагы, булчуңдарындагы жана байламталарындагы миңдеген рецепторлор мээге эң кичинекей термелүүлөр жөнүндө үзгүлтүксүз маалымат жөнөтүп турат. Жаткан абалда согончокту жылдыруу. Бул тизе жана жамбаш муундарындагы кыймыл диапазонун коопсуз калыбына келтирүүгө, ошондой эле муунга жүк келтирбестен булчуңдарды активдештирүүгө багытталган көзөмөлдөнгөн кыймыл. Кантип аткаруу керек? Баштапкы абал. Таман оңой жыла турган жылмакай бетке, мисалы, паркет же ламинат, чалкаңыздан жатыңыз. Жакшыраак жылыш үчүн байпак кийсе болот. Буттар түз, колдор денени бойлой эркин жатат. Бүгүү фазасы 10 секунд. Bir бутту абдан жай бүгө баштаңыз. Согончокту пол менен өзүңүзгө карай жылдырып. Кыймыл жылмакай жана үзгүлтүксүз болушу керек. Бул фазаны болжол менен 10 секундка созуп,
Булчуңдардын иштешине көңүл буруңуз. Бутту ыңгайлуу абалга чейин же бир аз тартылуу сезими пайда болгонго чейин бүгүңүз, бирок курч ооруга жол бербеңиз. Жазуу фазасы 10 секунд. Эң жогорку бүгүү чекитинде кыска тыным жасаңыз. Андан кийин ошондой эле жай, 10го чейин санап, бутту түздөй баштаңыз. Согончокту өзүңүздөн алыс жылдырып, толугу менен баштапкы абалга кайтыңыз. Көзөмөл. Жамбаш жана бел көнүгүү бою кыймылсыз жана полго басылган бойдон калышы керек. Кайталоолор. Бир бутка 6-10 кайталоо жасап, андан кийин тарапты алмаштырыңыз. Медициналык көз караштан көнүгүүнүн пайдасы. Бул көнүгүү тизе муунун реабилитациялоонун негизи жана мына эмне үчүн кыймыл диапазонун калыбына келтирүү. Негизги максат тизеге толук бүгүлүү жана жазылуу жөндөмүн коопсуз жана акырындык менен кайтаруу. Көнүгүү жаткан абалда аткарылгандыктан октук жүккү дене салмагы жок. Бул муун беттеринен басымды алып салат жана кыймылды максималдуу аяр кылат. Уктап жаткан булчуңдарды активдештирүү. Жаракаттан кийин же өнөкөт оору учурунда мээ муунду коргоо үчүн анын айланасындагы булчуңдарды көп учурда өчүрүп коет. Бул кубулуш ортогендик булчуң ингибирлөөсү деп аталат. Жай темп сизди көңүл топтоого жана бүгүүгө, ысандын арткы бети жана жазууга квадрицепс жооптуу булчуңдарды максаттуу түрдө ишке киргизүүгө мажбурлайт. Руктуулук үчүн отургучтан колуңуз менен кармап турсаңыз болот. Кыймыл, сан жана шыйрак булчуңдарын толугу менен бошотуңуз. Маятник сыяктуу шыйрактар менен алдыга жана артка тизеден жазып жана бүгүп эркин, жылмакай шилтөөлөрдү жасай баштаңыз. Негизги учурлар жүк жок. Кыймыл жалаң гана инерциянын жана минималдуу күч аракеттин эсебинен аткарылат. Бутту булчуң күчү менен көтөрүүгө аракет кылбаңыз. Жылмакайлык, кескин кыймылдардан алыс болуңуз. Максат жеңил, үзгүл-түксүз термелүү. Бошоңдоо. Буттун булчуңдарын максималдуу бошотуңуз. Шыйрактарыңыз жөн гана эркин салаңдап турган аркандар деп элестетиңиз. Узактыгы сиз көрсөткөндөй, бул кыймылды ыңгайлуу темпте 2-3 мүнөт бою улантыңыз. Медициналык көз караштан көнүгүүнүн пайдасы. Сиз маанисин так аныктадыңыз. Табигый майдын бөлүнүп чыгышы. Медициналык көз караштан биз муну синовиалдык суюктуктун өндүрүшүн жана айлануусун стимулдоо деп атайбыз. Жана бул мындай иштейт. Насос жана губка механизми. Тизедеги сөөктөрдү каптаган муун кемирчегин губка деп элестетиңиз. Бул кемирчектин өзүнүн кан тамырлары жок. Жанабардык азыктануу ал өзүн курчап турган синовиалдык суюктуктан гана алат. Сиз тизени бүккөндө губка кемирчек кысылып, өзүнүн зат алмашуунун иштетилген продуктуларын сыгып чыгарат. Сиз тизени жазганда басым төмөндөп, губка жазылып, өзүнө жаңы кычкылтеке жана азык заттарга бай синовиалдык суюктукту сиңирип алат. Узактыктын жана жүктүн жоктугунун маанилүүлүгү узак 2 мүнөт. Ритмикалык жана жеңил кыймыл бул губканы көп жолу сордурууга мүмкүндүк берет. Бул сиздин кемирчегиңизди тойгузуунун жана тазалоонун эң натыйжалуу жана коопсуз жолу. Дал ошондуктан мындай көнүгүү кемирчек канынын жукарышы жана бузулушу менен байланышкан артоздун алдын алуунун жана дарылоонун негизи болуп саналат. Ооруну азайтуу, дарбаза контролу теориясы. Жеңил, монотондуу, оорутпаган кыймылдар жүлүнгө жана баш мээге коопсуз нерв импульстарын жөнөтөт. Бул импульстар муундан келген өнөкөт оору сигналдары менен атаандашып, аларды басып салгандай болот. Бул оору жана катуулук сезимин азайтууга жардам берет. Бул эртең мененки катуулукту кетирүү үчүн күндү баштоого же күндүн аягында жүктөмдөрдөн кийин тизени тынчтандыруу жана азыктандыруу үчүн идеалдуу көнүгүү. Аны аткаруу менен сиз өз муундарыңызга эң фундаменталдык деңгээлде түздөн-түз техникалык тейлөө жүргүзөсүз. Сураныч жазылып, лайк жана комментарий менен реакция калтырыңыз. Видео ар бир адамга жеткиликтүү болсун. Баарыңыздарга ден соолук каалайбыз.